Бизде жашыл китеп бар. Жада жайыт китеби деген жашыл китеп бар. Мамлекеттин жери да. Жайыт жерди сатканга эч кандай неме жок экен. Мына басып алды сатып кой. Ичара сатып ишкен да, элдер билген эмес. Сатылган аскерген уже сатылган участтарды бир канча колго өтүп. Бир канча колго өтүп, биринен бири сатылып эле билбейт. Бул жерде баягы чогулган коррупциянын иштери да. Жок, мен акым жок дейт. Анда эмне колго берип атасыз десе, мага прокуратурадан, мага госрегистрдан, мага соттон чалып, коркутуу, үркүтүү менен кол койдурушкан. Менин көзүмчө да коркутулган, госрегистрга барганда да коркутулган. Мен өзүм ушул иштер менен кайрылып баштаганда мага дагы покушение болгон. Эмне покушение? Сени эси ушундай кылсаң, сени мынтип кетебиз, өлтүрүп кетебиз. Телефон чалуу менен болгон. 4 эмес, даже 3 деп койчу, 3 сотукту 300 миңге сатты. 300 миңге сатты. Ал дагы өкмөттүн жерин сатты. Тамыз алабыз дешип эле ошол кийинки алгандары мына немелерин көрдүңөрбү? Алда фундамент немелерин түшүрүп коюшту уже. Тетиги? Тетигилер. Ошол контейнерди ким койгон? Контейнер биринчиден бизге айыл өкмөт келип айткан, мына жерлерди жакшы жүргүзүп, бак кылып, бак жакшыландыргыла деп. Ушундай кылып койгула, себеби мындай чөл эле да. Анан кийин агаражы четип, болнусу даярдап, ушунча мээнетти кетирип, анан келип алып кызыл китебим бар деп келсе туура эмес да. Үй салынган эмес, анын арасында. Сиз барып көрүп эле ошол. Мен бар элем. Кандай көрдүңүз? Жетелек. Ошончо көппү мо таштуу айыл өкмөттү ушундай мыйзамсыз жерлер көппү? Жок, мыйзамсыз ушул эле дача. Анан барып көрбөйсүзбү? Элдер айтып түшүнбөй атасыз. Карымшактын учурунда берип келип ошол жерди билесизби? Баргансызбы? Көргөнсүзбү? Жок, ал жерди билбейм. Сиз ким жер айчы болуп билбейсизби? Мен жер айдыс болуп быйыл дайындалгам да. Буяк проблема болуп деп буяк кырылып келатканын билбейсиздерби айыл өкмөтүнүн? Эки жак болуп атканын билбейсиздерби? Саламатсыздар, урматтуу Сто Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Бишкектен 15-20 чакырым алыста жайгашкан Таш дөбө айыл өкмөтүнүн аймагындабыз. Өзүңүздөр көргөндө бул өйдө жагы Байтек айылы, мылдый жагы болсо бул көрүп турган жерлер Таш дөбө айыл өкмөтүнө карайт экен. Ал эми талашка түшкөн жер мынакей ушу көрүп турган жайыт жер экен. Бул жерди убагында ушул жакта жашаган бир канча топ адам өзү мыйзамдуу түрдө алып, бир бакча кылып, жаштандыралы деген таризде алышкан экен. Бирок кийинчерээк айыл өкмөтүнүн аракети менен ушу жашоочулардын айтымында участоктарга бөлүнүп кетиптир. Азыркы күндө мына ушунун айынан эки тарап кармашып, ушул жер чырга айланып отурат. Мына бүгүнкү берүүбүздө ушул чырды, жер талашты биз кенен чалдырып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда. Жерди көрсөтсөңүздөр, каягында эмне болгон жер, эмнеге талаш болуп атат бул жер? Биздеги маалыматтар боюнча бир гектарга жетпеген жер ошонун айланышында жер экен эже. Тегерегинде. Эмне болуп талаш болот эже? Эмне болуп талаш болгондо биз могу кой таш чоңарак чоң таш айыл өкмөтүнөн алганбыз бул жерди. Ижарага алганбыз да. Кайсы жыл алып атасыздар? 2014. Анан жыл сайын немесин төгүп атканбыз, жанагы налогун төгүп. Бул жерге эчтеке салганга болбойт. Бул жайыт жер негизи. Закон боюнча, заң боюнча бул жайыт жер. Таш дөбө айыл өкмөтү, Таш дөбө айыл өкмөтүнөн. Ошондон алгансыңар. Ошондон алганбыз. Анан бияка үй салганга болбойт. Монтип арыктарды чийип, эмне кылгансың? Не жашылдандыруу эле? Ооба, жашылдандыруу. Мынакей тетяктан бери арык каздырып келип, суап келип, монтип арык каздырып, монтип неме эккенбиз. Эмне алма өрүк тигел дегенсиздер? Алмабак, ооба. Алмабак тигелди дегилек, быйыл канча жыл болуп кетти? 2017-ден бери жүрөбүз. Ошондо 6 жылдан бери курап калды, каралган жок. Талаш болуп, моякта мына дачанын председатели дейт, ошол кишилер буну документ жасатканбы билбейбиз, чыгып муну сатып ийди да бул жерди. Айыл өкмөтпү? Айыл өкмөтү саттыбы билбейм, ким саткан иши. Бирок силерде эмне документ бар ушу алган ижара? Бизде жашыл китеп бар. Жада жайыт китеби деген жашыл китеп бар. Анан булар сатып ийди дагы, стройка кылабыз деп биздин немебиз, бул мамлекеттин жери да. Жайыт жерди сатканга эч кандай неме жок экен. Мына басып алды, сатып коюп. Ушу 3-4 адамдар алып атышат. Биринен алып биринен сатып, биринен алып биринен сатып. Участок алып эле биринен өтүп, биринен сатып атат биягы. Сатылып атат. Эмне деп атасыздар келген кишилерге, эмне деп, кандай деп айтып атасыздар? Биз эми келген кишилер менен урушсаң эле, айтсаң эле сотко берет экен алар. Мен тиги неме кылып, барысы эле сотко беришип эле силердики туура эмес, биз буякты документ жасатып алганбыз, биздин кызыл китебибиз бар деп эле неметип атышат. Эми бирок салынбай турат, ошо спор болуп турат пока.
6 жылдан бeri соттошуп 6 жылдан бeri соттошуп атабыз ооба. Айыл өкмөткө барсыздарбы? Эмне дейт байкелер? Айыл өкмөттө эмне деп атат? Кандай жооп алдыңыздар? Барып көрдүңүз, сурадыңыздарбы? Ошону айтсаңыздар, эмне болгон? Айыл өкмөт эмне деп атат? Айыл өкмөткө барып атабыз. Болгон бардык жерлерге бардык. Бардыгы тең эле бул жерде эми өзүңүздөр көрүп турсуздар коррупцион иштерди. Сатып атышат. Биринен бири алмаштырып эле сатып эле, бирине бири өткөрүп берип атышат. Чындыгында бул жер айыл өкмөтүнө да караштуу эмес. Бул өкмөттүн жери. Айыл өкмөткө тиешеси жок. Айыл өкмөткө тиешеси жок бул жер. Территориально эле карайт, а самом деле бул жер айыл өкмөткө карабайт. Бул жер өкмөттүн жери. Өкмөттүн жайыт жерлерин ушинтип өз билемдик менен сатып, госрегистр, биздин Аламүрдүн госрегистрлары, биздин мурда иштеп кеткен ошо айыл өкмөттүн башчылары, азыркы тапта бул жерде председателибиз өз билемдик менен ушуларды чогулуп туруп совместно бөлүп элдерге сатып ийишкен. Бул жер негизи Осо Север деген дача деп аталат. Осо Север дача, ал бул жер менен эле токтойт, ар жак менен элечи. Үйлөр тараптан эле токтойбу? Үйлөр тараптан акыркы могул эле жер менен токтойт. Мындан ылдый жагын мына Ташадан токтойт деп. Ооба. Осо Север могул жак менен гана токтойт. Калган жери бул өкмөткө караштуу жер. Бул жайыт жер деп келген, канча жылдан бери келген жайыт жерди элдер жашылдандырып, ушул жердин баарын жакшынакай кылып мындай колдонуп атса, ошону келип бөлүп сатыптыр. Булар баягы ичара сатып ийишкен да, элдер билген эмес. Сатылган аз келген уже сатылган участтары дагы бир канча колго өтүп кетти. Бир канча колго өтүп, биринен бири сатылып эле билбейт. Ошентип эле сатып эле атышат. Бул жерде баягы жогоруда эже айткандай, бирдеме десең эле барып сотко кайрылышат. Сот азыркы биздин учурда сотто да билесиздер, алар деле бири-бири менен тааныш. Айыл өкмөтү сот менен тааныш, сот айыл өкмөт менен тааныш. Председательдиги немелер менен тааныш, гипроземдер менен тааныш. Бул жерде баягы чогулган коррупцион иштер да. Мына жайыт жерге кантип айыл өкмөтү токтом чыгарып атат, госрегистр кантип каттап атат. Ушуну барып райондон сурасыздарбы? Жетекчиликтен ошолорго барып суроо узатып, эмне деген жооп алдыңыздар? Суроо берип бардык, канча жерлерге кайрылдык, иштерди баягы кылмыш ишин козготтук. Ошондо деле баары эле кайтып эле биринен бири таанып атат да. Мага келген, мага госрегистрден келди, мени коркутту, прокуратурадан чалды, коркутту, мен ошон үчүн кол коюп койдум деп айыл өкмөт айтат. Айыл өкмөткө барсак, айыл өкмөт айтат, мага бияктан биги председатель айтты, ал кол коюп келген, анан мен айласынан кол коюп бердим деп ал айтат. Түшүнбөйсүң да булардычы? Биз суроо берип атабыз да айыл өкмөткө. Сиздин ушул жерге түздөн түз укугуңуз барбы? Токтомго кол коюп бергенге дегенде ал айтып атат. Ушул күндө айтат. Ал сөздө таанышпайт. Ушул күндө да айтат да, менин бул жерге кол коюп бергенге акым жок дейт. Акыңыз жок болсо эмне үчүн сиз бул жерге кол коюп бересиз? Токтом чыгарып кол коюп берет да. Ошол жерге сиздин түздөн түз акыңыз барбы десе, жок, мен акым жок дейт. Анда эмне кол коюп берет атасыз десе, мага прокуратурадан, мага госрегистрдан, мага соттон чалып, коркутуу, үркүтүү менен кол койдурушкан. Демек, ошол жактан өзлөр айтып атат да, ошо коркутуп атат өйдө жактан деп, Ооба, коркутуп биз ошон үчүн кол коюп бергенбиз дейт. Мен өзүм, жеке өзүм канча бир жолу кайрылдым. Ушу элдердин арты менен ушу барып, мынакей ушул жер ушундай болуп атат деп кайрылсам, баягы эле суроо, баягы эле жооптур да. Бизге коркутуу келип атат. Менин көзүмчө да коркутуу болгон, госрегистрга барганда да коркутуу болгон. Мен өзүм ушул иштер менен кайрылып баштаганда мага дагы покушение болгон. Эмне покушение? Сени если ушундай кылсаң, сени мынтип кетебиз, өлтүрүп кетебиз. Телефон чалып, телефон чалуу менен болгон. Түздөн түз эле председатель өзү коркуткан мени. Севердинби? Севердин председатель Өмурзак деген, Өмурзаков Мухтар. Председатель, ушул жердин мурдагы председатели келип, колуңан эмне келет? Сени мен өлтүрүп кетем. Сен менди шашпагың, могул жерге сен жашатпайм деген. Бул буга чейин эле көп элдин баарын ушул жерде коркутуу, үркүтүү менен 2-3 үй бүлөнү да көчүрүп ийген ушул жерден. Жерин баары сатып алганда, кыскасын айтканда. Прокуратурага барсаң деле ал киши жүрөт, госрегистрге барсаң деле ал киши жүрөт, айыл өкмөткө барсаң деле ал киши жүрөт. Бул жерден уже түшүнсөк болот да. Бул кишинин, значит, колу күчтүү экенинчи. Карапайым эл кала берсинби? Мына ушунча элдин көйгөйүн уга турган киши барбы? Мисалы үчүн ушулар ушул жерди таштак жерди, монда таштанды болуп калган жерди колдонуп, ушул жерди жашылдандырып алышса, мына мондай кылып көрүп атасыздар, кандай немеде акыбалда калды азырчы.
Ошо 6 жылдан бери эле сол териштирүүнүн айланасында. Териштирүүнүн артасында эч иштебейт. Ровдларга бардык. Кылмыш ишин козго дедик. Аларды дагы барып ошо СМБны салат экен, ГКМны салат экен. Ошонтип эле алар да коркутуп атат. Аларды коркутуп, алар чындыгында жанынан коркуп атат. Ачык эле айтты. Эже, менин үй бүлөм бар, менин балам бар, мен корком деген ачык эле айтуулар болуп атат. Биз иштей албайбыз деген сөздөр да чыгып атат да. Ошо эмеге барсаңыздарбы? РОВДга барсак деле ошол болуп атат. Демеге прокуратурага барсак, прокуратурада балдар айтат да. Эже иштеп атабыз дейт. Алар баягы эле документти бурап атышат да. Мындай биздин көзүбүз жетип, уже бардык нерсени чыгарганбыз. Аны эле бурап эле кайра эле башкача неме менен жиберип атышат да, башкача түшүнүк менен эле алар мындай турбайбы, анан ал жер тигиндей турбайбы. Бул жерде өзүңүз түшүнүп атасыз да. Явно эле баягы элдер занишный адамдар толтура. Кайра адамдардан кийлишүүсү, кызыкчылыгы бар экен. Кызыкчылыгы толтура. Госрегистр ачык айкын эле көрүнүп турат. Госрегистр, прокуратура, сот тармактары, ГКМБ, СНБ бүт эле бул жерде кызыкчылыктар толтура да. Канча участокко бөлүп саптыр ошондо? Маалыматыңыз барбы? Маалыматым боюнча 22 деп атат да. 22 участок. Баалар канчадан болгон экен? Келгендерден, алгандардан сурадыңыздарбы ошондо? Алгандардан мага эле не эткенде ошо кичинекей эле бир 4 сотук, 4 эмес, даже 3 деп коеюнчу, 3 сотукту 300 миңге сатты. 300 миң сомго, 300 миңге сатты. Ал дагы өкмөттүн жерин сатты. Кызыл китепти чыгарып коюшту да. Эми өзүңүздөр билесиздер. Кандай кылып кызыл китеп чыгарды деген суроого булар жооп берип атат. Азыр кызыл китеп менен 7-8 миң долларга сатылып жатат. Ооба. Азыр кызыл китеп менен андан да кымбат уже баасы өсүп атканча. Албетте өсүп аткан үчүн жантылашып ушул жерде келип атышат да. Карапайым элдер алып атат дейт. Карапайым элдер алган жок. Ушул жерде джип айдагандар, кычыраган машиналарды айдагандар, ачкычын айлантып алганы келип, анан ушул жерден мен кыйынмын, мен алам, мен колуман келет, мен кудуретим жетет дегендер ушул жерде жүрөт да, кыскасы. Түшүндүңүзбү? Азыр эми эмне кылайын деп атасыздар? Эч жерден жыйынтык жок. Мен түшүнгөнүм боюнча 6 жылдан бери эле ушу кармаштын үстүндө экенсиңер. Азыр эмне кылайын деп атасыздар? Же айла жок коомчулукка кайрылайын деп эметтиңиздерби? Коомчулукка кайрылабыз албетте. Жыйынтык эми чечим чыгат деген ойдобуз. Президентке да, Ташиевке кайрылабыз. Биз ушул ойдон эле калбайбыз. Элдерибиз ушул ойдон эле туруп бербейт. Бул дагы аягына чейин чыгабыз деген үмүттөбүз. Ооба. Бул кыскасы өкмөттүн жерин булар өз билемдик кылып менчиктештирип атат. Бул мыйзамдуу эмес. Ошого бир көз салып карап коюшса, ошол эле бир оюбуз бар да. Рахмат. Байке, сизде кошумча барбы? Сиз айтып коесузбу кошумча? Биз контейнердин ары жашылдандырып койгонбуз, көрүнүп турат, бүт жашыл бактар. Азыр буларды алып койгондон бизде суу кара албай же неметип албай куурап жарым жартылай неметип калды. Ага деле эле бир аз суу карып неметип атабыз. Ошол жер биздин жерибиз ошол жерде, булар жер кийинирээк. Биз адам мурдараак алганбыз да. Булар 18-жылы алып кетип, биз адан 10-жылдар алганбыз нары жагы. Бир жашылдандырып келесиз. Жашылдандырып мына бул жигиттики бар, дагы бир эже бар, алгазы болуп калды, дагы бирөөдүк бар. 4 киши жерибиз мына жашылдандырып турат. Сонун болду. Эми мында ооба, дал ушундай эле. Анан кийинчерээк бул жерди көрүп калды. Бул аялдар айткандай ушулардыкы, булар деле жаңы эле колдон мына көрдүңөр, тегистетип келатканда ушундай болуп кетти да. Анан тамыз алабыз дешип эле ошол кийинки алгандары мына немелерин көрдүңөрбү? Алда фундамент немелерин түшүрүп коюшту уже. Тетиги? Тетигилерди. Ошол контейнерди ким койгон? Контейнер бул жигиттики. Могу эме фундаменттерчи? Фундаменттер бул жаңы келгендерби? 22 сот участок ичинен алгандары. Колунда бар немеси. Не деген немелерди алып келип, ушуга там салам деп, чык деп, берде хозяин тиги жигиттин жерин чык деп, ошону түшүрүп койду. Бул не деген 3 рейс кылып алып келди буну. Там салам, эки таш там салам деди, окшойт, билбейбиз. Бул жигит деле бул жагын баарын жарымы курап калды, жарымын эптеп суу карып турат буда. Өйдө жагынбы? Өйдө жагы суу карап, тиягында немет албай атат да. Ни туда, ни сюда болгондон кийин булар деле немет албай. Тастарды болду. Биздики деле ошондой. Эми мен биз бир аз бул жигит болду. Түпкү максатыңар эми ушул жерде алмага бак болуп, жашылдандырайлы дегенбиз да. Ооба. Бизге ошондой кылып берген атай. Жашылдандыргыла деп. Анын өзүнө 18-жылдан бери мораторий булар кандай кылып алып коюшту? Бул закон бузгандык да, туурабы? Аны кандай кылып алышты биз? Таанышың бар, таң казың, тааныш жок, маң казың заман болуп калды, окшойт дейбиз да.
ошондой энем. Ана Өзүңөр да көрүп атасыңар. Менин ситуациям болсо, билбейм канча хозяин алган. Могу жана курулуп турганбы? Жок, контейнер турган. Биринчиден бизге айыл өкмөт келип айткан, мына жерлерди жакшы жүргүзүп, бак кылып, бак жакшыландыргыла деп. Ооба, ушундай кылып койгула, себеби мындай чөл эле да. Анан кийин агаражы тетип, болну ушу даярдап, ушунча мээнетти кетирип, анан келип алып кызыл китебим бар деп келсе туура эмес да. Биринчиден. Экинчиден азыр ушул жер үчүн мен соттошуп атам. Мени сотко чакырышат. Сот аркылуу булар жеңишет. Райондук сотто. Мына жерди бошот бергиле, незаконно бул жакта отурасыңар и так далее и тому подобное да. Ушул как бы непонятно. Мындай чоң максатыбыз дагы жок. Там салып, мына жерди алып алып болосу. Мына 10 жылдан, 15 жылдан бери ушул жерлер турат. Давно салып алсак. Сиздики могу контейнер турган жерлерде ошо, ооба. Туура эмес да бул. Эми өкмөттүн жери болсо, анан келип мамлекеттин жери болсо жайыт. Жөн ошо жашылдандыруу силердин максат. Ооба да. Ошо жашылдандыргыла деп берген да, эми жашылдандырып. Мындай болсо пустой жер болчу. Мондай болуп турганда мурдада. Ооба. Каңгырап элек. Аны келип биз тегистеп жер кылган. Сонун кылып тозок менен. Өздөрү китепчени берип бизге, өзүбүздүн тосуп, жакшылык койдук. Азыр 6 жылдан бери же картошка эге албайбыз, же бак жок, же мындай болуп турат да. Бакта Ошончо эле. Какой смысл эми? Соттошуп атпайбызбы? Же Бир эле киши менен соттошуп атасыздарбы же ар кайсы кишилер менен? Жок, меники персональный үчөө бар. Ошо үчөө келип. Сиздин жана бөлүнгөн жер 3 кишиге сатып кеткен бе? Ушундай окшойт. Үчөө жүрөт го решение. Кишинин границалары бар да, ошон үчүн сотуп аткандар да. Канча соттуктан бөлүп тур сиздин жер? Биздики китепче боюнча 8 соттук. Ушундай 8,5. Книжка боюнча. Сиздики эметилген. Башка тиги участокко бөлүнүп кеткендечи, 2ге 3гө. Аны жок көрүп турмун. Ал просто келип участокты мына биздики кызыл китепчебиз бар деп соттор андагы заблуждение кылып соттор дагы эмне документтер берип атышат. Ушул ал тараптарды мындай кылып атат да туура деп. Поэтому билбейм кандай бул. На основании чего дейм да. Ушунтип. Кошумчалап койсоң. Коштуңуз болсо. Бул жер боюнча дагы кошумчалап кетким келип атат. Бул 393 контур болуп бөлүнүп келет да. Осо Север, ПМК Север. Бул ПМК Север бул өкмөттүн жери. Тиги Осо Северге тиешеси жок. Бул жердин такыр Осо Северге тиешеси жок. А бул жерде документти Осо Север менен ПМК Север, ПМК Осо деп Северди ПМК менен Осону гана Севердин аты менен гана бөлүп кетип атат да. Баягы ошондой түшүнүк менен эле документти жасап кетишкен. 393 контур. Бул жерде негизи 3 гектар жер. 3 гектар жердин ПМК Северде 3 гектар жер бар. Ошонун союз убагында детиги Осо Северге бөлүп берген. Осо Северге бөлүп берген жерден калганы мынакей 1 гектар жер болот. Ушул жер ПМК Северде калган, Осо Северге тиешеси жок. Тиешеси жок бул жер, такыр тиешеси жок. Ошол сурап атат да. Тиешеси жок жерди ошо мына Север көргөндөй мына могу бактап турбайбы? Ушул жер менен токтойт Север. Осо Север токтойт ушул жер менен. Калганы ПМК Север өкмөттүн жери. Бул түздөн түз өкмөткө караган жер. Анан муну дейин техинспекцияга да барганбыз. Мен ушуну унутуп калыптым. Техинспекциядан да айтылган. Бул жер незаконно. Жайыт болуш керек. Жайыт бойдон калыш керек. Жайыт жерди. Азыр деле ошондой. Азыр деле ошондой жайыт. Гипроземге да биз берсең азыр деле жок ошол. Анан эле булар эле баягы бизди келе согул эле, элдерди келе согул эле, ой силер өкмөттүн эменин, айыл өкмөттүн жерине, Осо Севердин жерине кирип алгансыңар деп эле бул элди куратып эле ушул жерди алып атат да. Ошо элдерди алып эле мына булар байкуштар канча эмгегин салган, бул жерди мурун көрсөңүздөр сонун жер болчу да. Эми азыр алып жайнатып, билбейм эми салса азыр сууда проблема болуп атат биринчиден, светта проблема болуп атат. Жайнатып эле анда билбейм, мындай бизге деле ушу элге деле ушул жерге кичине жашылдандырып, мындай парк сыяктуу кылып, баксак кылып, балдар ойногонго жер деле керек да. Такыр эле тытып эле ушул жердин баарын сатып ийсем да билбейм кандай болот. Анан
негизи ошо кыскасы ошо ОССР менен ПМК өкмөттүн жери бул. Түздөн түз өкмөттүн жери жайыт жер болуп келген. Тиешелүү бүт документтери бар. Тиешелүү жайыт болуп келген. Баягы территориально айыл өкмөткө караган үчүн алар жайыт деп жерди берген үчүн алар жайыт кылып колдонуп жүрүшкөн. Убагында акчасын баарын төлөп жүрүшкөн. Закондуу түрдө. Анан эле ортодон чыгышы эле айыл өкмөттүн гос регистрден кылгандары. Муну угуп атышса эми баардыгы тең билет эле болуш керек. Кайсы жерге кандай болуп нечкен. Дагы бир айтып кетет элем, ушул жерге келип, ушул жерди алам дегендер болсо, бул жер өкмөттүн жери. Бул жерге эч кандай үй салынбайт. Жайыт жер. Жайыт жер. Даже немеден келген, архитектурадан келип ушул жерден, архитектурадан келип, соттун эмесинен келип ушул жерге акт түзүп атканда, архитектурадагы иштеген кызматкерлер биз айтканбыз. Сиздер ушул жерге актка кол коюп бере аласыздарбы? Ушул жерге биз дагы жооп беребиз. Эртең күнү бизден сурак болсо, биз жооп беребиз деп кол коюп бере аласыздар дегенде, алар неме болушканда, отказ кылышкан. Жок. Себеби алар билет жайыт жер экенин. Алар архитектурадан өзүңүздөр билесиз да. Гос актын бергенден кийин чийиш керек да алар. Алар жок. Чийбей коюшкан. Анан эле гос актыны баягы кызыл китепти көтөрүп жүрүшөт. Анда булардын немеси жок. Себеби архитектурага кол коюп берген эмес ал жергечи. Архитектурадан кол коюш керек да. Бул баягы архитектураныкы гана, ал эми райондук гос регистр ошонун баарына да барабыз Кудай буюрса. Бул боюнча суроолор коебуз кабыргасынан. Бизден баягы буяк түшүнүктүү болду. Баарын уктук. Кийинки бизден баягы суроолор, соолдор Таш-Төбө айыл өкмөтүнө болмокчу. Бирок мен бүгүн билдик, айыл өкмөт азыр ооруп жатыптыр, ошол жаткан үчүн азыр айыл өкмөт эмес экен да. Биринчи өзү айып сакайып келгенден кийин биз барабыз айыл өкмөткө, тиешелүү органдарга, Аламедин рибисине, гос регистрге каяктан бул документ берилген болсо, ошонун баарын тештиргенге болгон күчүбүздү жумшайлы. Сиздер менен биргеликте. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки биздин соолдор, кийинки биздин аракеттер ошол айыл өкмөттөрүнө жогоруда айтылган мамлекеттик мекемелерде болмокчу. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Таш-Төбө айылдык аймагына келдик. Айыл өкмөтүнө келип, азыр баягы биз тарткан жайыт жерлер кантип участокторго берилип кеткени тууралуу айыл өкмөтүнө жана тиешелүү адистерге суроолорду бермекчибиз. Курсат Арзан Жолович. Assalamu alaikum. Кайрат Темирбаев, журналист Беспредел. Бияк сизден тургундар менен келдик эле, бир суроо боюнча. Могу маселе боюнча сизге былтыр дачада ошол эме болуп кеткен жерлер боюнча келиңиздер отурбайсыздарбы? Суроолор берели. Былтыр берилди, анан бизге кызык болду. Жайыт жерлер кантип участоктор бөлүнүп сатылып кеткени. Ошо тиешелүү тургундардын суроолоруна жооп берип койсоңуз, бизге да кызык да. Былтыр келгенбиз ошого. Былтыр келгенсиздер. Былтыр эми айткандай аяктын иш алып барылып атат ал боюнчачы. Ал жайыт жер өзүңүз айткандай жайыт жерди участок болуп берилип кеткен. Жылы болсо эстетип койсоңуздар, жылын эстен чыгып кетти. 2017 эле, 2017 жылы болгон нерсе да. Анан эми биякта көп суроолор бар. Жайыт жер. Кайсы айыл өкмөт учуруна берилип кетти эле? Ошондо мен калп айтпасам Карымшаков Алтынбек Бакасович болчу. Ошол убакта берилген. Анан азыр иликтеп иш жүрүп атат дейсиз, эмне иш жүрүп атат ошол? Иликтөө эмне себеп болгон? Же булар жеңишинен же бирөөнүн кызыкчылыгынын артында берип, анткени бир айрым аттуу баштуу болгон прокурорлордун дагы жерлери бар деп айтып атышат. Жергиликтүү тургундарчы, ошолор биз такташыбыз керек болуп атат. Расмий орган сиздер да. Азыр ушул өзүңүз айткандай иликтөө иштери именно прокуратура тарабынан жүрүп атат. Алмабединский районунчу. Анан аякта жекеле бул иш эмес, азыр өзүңүздөр билгендей 2005-тен бери мындай айткандачы, бери жагы 2005. Анан ушул күнгө чейин кагаздын баары текшерилип атат да. Азыр көргөндөр азыр чекесинен баягы сотко жиберүүчүлөрүн сотко жиберип атат. Жокко чыгарышын жокко чыгарып атат. Мыйзам бузулбар болсо.
мыйзам жабықты туура аткарылганда кагаздары өз ордуна келип атат. Баягы кызыл китептерчи? Сиздердики боюнча эми баягы азыркы күндө амнистия жүрүп атат. Башында деле айтып кеткенмин, амнистия жүрүп атат. Азыр именно биринчи ирет баягы салынып калган тамдар каралат. Баягы алар бирок эми жайыт жер эмес болчу да, көбүнкү өзүңүздөр билгендей араш айымы жерлерге эле салынып кеткен. Биринчи ирет ошолор каралат. Экинчи ирет баягы ошонун тегерегин жерде охранный зоналарга салыналган үйлөр каралат. Анан үчүнчү ирет ушул дачный кооперативдер каралат да. Дачныйдын кооперативден кийинки 4-чү ирет ушундай тургундардыкы каралат. Себеп дегенде ар бирөөсү период менен каралып келатат. Тилекке каршы мурун биз 7 айдай карап, анан текшерүү жолдору жүрүп калган. 7 айлык ишти бери жагы 1-3 ай болуп калды. Прокуратура тарабынан мен айтканда 2005-тен бери каралып жатат. Бирок аларда да кагаз көптүгүнөн чекесинен уже чыгара башташты. Араш айым башчылар мыйзамдуу болуп, кагаздары ээлерине берилип, сиздердики мыйзамдуу деп мындай айтканда правоохранительный органдар тастыкка берип атат да. Колдон колго сатылып туруп, ага бир чара көрбөйсүздөр, барып тозуп дегендей токтотуп, объявление коюп, жарыя коюп, болбойт бияка албагыла деп мындай чыкпайсыздар. Экинчи анан ошо сатып алгандар жөнөкөй жолу заявление жазып атышпыз. Көрбөгөн адамдарга да бизди коркутту, жолду жапты, антиминте дегенче. Мурдагы мен атыман мени алай албашы көргөн эмесмин. Мени урушуп коолап чыкты деп жазыптыр. Алай Минский роботага чейин бардым. Мен айтып, хотя бы ошол аялдын сүрөтүн көргөзгүлөчү мага депчи. Чын айтсам, мага андай кайгылуу болуп элек. Алып сатып атабыз, келип атабыз депчи баягы. Биз айтып атабыз го. Үчүнчү адам алды уже. Баягы госрегистрде кызыл китеби бар болсо, көп эле эсептейт мыйзамдуу депчи. Анан ошол себептен биз дайыма айтабыз, кокус сиздерге документти жакпайса, көмөн болуп атсаңыз, бизге кайрылыңыздар, биз деле соответственно ошондой тиешелүү органдарга барып, документтерин карап беребиз. Бирок азыркы күндө сиздерден Айденен Арзымат жакында мен ошо тошундай кайрыла элексиңерби? Кайрыла деп атпайбы? Ушунча жылдан бери кайрылбай келесиңерби эле? Купли-продажа боюнча. Жер боюнча кайрылгансыңар. Купли-продажаңды билбейм, биз кайрылышыбыз керек ба? Айтып атабыз го, барганда айтып атабыз, прокуратурага бардык айтып атабыз. Тиги немеге бардык айтып атабыз, былтыр сага айтканбыз, сатып атат депчи. Кыз китептери бар, экинчи, үчүнчү адам сатып алды деп. Тиги кимге айтканбыз? Могу немеге кимге бардык белек, кайка бардык элек өткөндө былтыр. Унутта койдум, ошого да айтканбыз. Анан муну жакында эле мени эми бир аял, баласы, чоңураак баласы, күйөөсү, чөөсү келди. Эшнасына чакырып анан ошо участок эже сатып алдык. Үчүнчү жол алып атабыз деп, үчүнчү адам экен алчы. Төмөндө айтып кеткендей, бул сиз деле эмес, жалгыз документ, мындайчы. Мындай документтер именно биздин райондо, анан башка райондо да аябай көп. Именно жайыт жерлер ушундай болуп, участок болуп кеткендерчи. Анан айтып атпайбы, алар амнистияга илинип атат азыркы күндө. Алардын баарын карап берип, мыйзамдаштырып беришет. Анткени баягы деле телевидение чыкты. Ылдыйкы райондон тоже ушундай кызыл китептери бар, бирок аларды өкмөт тараптан имиш жүргөнсүп, биздин китептери жокко чыгара алабы депчи. Жок, андай болбой эле биякта. Азыр ошол иштин баары каралып атат. Анткени сиздер аякта сиздер дачага катары колдонбойсуздар. Ар бирөөңүздөр ошол жакта жашайсыздар. Ошол себептен поэтапно кетет да. Ар бир жумушту этап менен алып барат. Сага бергенсине 5 жыл 2 ай болуптур. Чыгасыз, эми канча убакыт күтөбүз? Азыркы биринчи этаптан өтүп атат. Жок, бул жерлердичи сиз айтып атасыз, амнистия түзүп, ошо мыйзамдаштырып берет деп атпайсызбы? Булар деген жайыт жер катары алып, булар мындай бакча кылып, сейил баккылайын десе, ал жер кызыл китептерге өрүп бир канча кишиге сатылып берет атпайбы? Ошо сатылып кеткен кишилерге мыйзамдаштырып береби же буларга? Түшүнбөй атам. Кожолук үй бар аларга. Үй салынгандарга. Аякта бизде үйдө жок. Гол участок. Гол участок. Ал жер жөнүнө турат. Бар көргөнсүзбү? Жок, анткени биз алган кезде бизде жашыл китеп берилген дагы, ал жерге үй салбайсыңар деген. Жашылдандырууга берилген жер ал жерчи. Ал алма бак деген. Ал жерге жайыт комитетиге караган үчүн ал жер мурда бизге разрешение берген эмес. Саласыңар, бирок
временно бирдеке коюп иштеткенге болот. Качан биз бошот дегенде аласың. Жок, үй салынган эмес, анын арасында. Сиз барып көрүп сүйлөшөт эле. Мен бара элекмин. Кандай көрүп элексиз? Жете элекмин. Ошончо көппү ташты үй айлып бүттү, ушундай мыйзамсыз эле көппү? Жок, мыйзамсыз ушул эле дача. Барып көрбөйсүзбү? Элдер айтып түшүнбөйт атасызчы, биякта эмне экенин. Мен башында ойлоп аткам, аяка үй салынды экен. Үй салынган эмес, мына биз тартып келатабыз. Үй жок аякта. Жөн эле бак, жөн эле участок болгон, жаштандырып баксактар тип келген буларчы. Десе ошол жерде силердин жана мына Карымшаков деби, ошол алып сап жөрөт, бөлүп туруп, эмеге токтом чыгарып туруп, кызыл китепке салып жөрөт. Биринчи алган кишилер уже 3-4 кишиге сатып жөрөт ошочу. Аларда кызыл китеп менен сатып кетет. Эженин үйүнө бир участокту 3-чү алган адам келип түштү да. Кийин 2 ай 3 айдан кийин ошол эле участокту 4-чү адам сатып алып, анан мен сыртка чыгып калып сүйлөштүм да. Анан кимден алдыңар десе, мен Баланчаевден алдым, кызыл китеби менен деп айтып атат. Азыркы бизге разрешение берген эмес, үй салбайсыңар деп. Кийинкилер уже барып эмесин түшүрүп атат да, строй материалдарын түшүрүшүп, кээде ызы чуу болуп атат. Закон боюнча жайыт жерде стройка кылганга болбойт. Жайыт адисте жер адиси бар, чакырып койсоңуз. Илгертиден келаткандар барбы? Ушул жерде билген жакшы. Илгертиден келаткан көбү кетип калган азыр эпчен айтканда. Кимси бар, чакырыңыз ошол. Урматтуу, чакырып койгулачы. Гүлжан. Интересоваться кеткен эмес да. Билбей турбайбы? Бияк. Ким ол? Жер адиси. Сөз. Урсап сизге мындай келсизби? Элдерге да камера түшсүн да. Сиз жер адискесиз. Бул жана кайсы жерде? Участок. Айтып коет, бир кайсы участок артында отур. 393-чү. Карымшактын учурунда берип келип, ошол жерди билесизби? Баргансызбы? Көргөнсүзбү? Жок, ал жерди билбейм. Сиз ким жер адис болуп билбейсизби? Мен жер адис болуп быйыл дайындалгам да. Буяк проблемный участокто буяк кырылып келатканын билбейсиздер айыл өкмөттөрдө. Эки жаат болуп атканын билбейсиздер бар. Буяк мына барсак кырылат. Күндө көрүнгөн бөлө сатып алат да, келип кыргын. Уголовный иштер бар, кылмыш иштер бар. Алам билбейсиздер. Жазып турат да, пастбище. Ооба. Картасын карагыла жанагы. Жок, пастбище деп жазып тургандан кийин ар бир жараны түшүнүш керек да, точно аякта салуу мыйзамсыз. Жок, кызыл китептен чыгарып жиберип атпайбы, участокко бөлүп жиберген ал. Жок, кызыл китепте деле пастбище деп жазылып турат. Жок. Пастбище кантип? Ой. Сиздер маалымат жок бул жердечи. Мына элдер кырылып атат. Бул эжеге кылмыйт, арыз жазып атат дегилечи. Сиз биздерге кайрылгансыздар беле? Мына могу силерге кайрылып. Биз жылдан бери карай эле экенсиңер да, анда эч кандай маалыматыңыз жок. Мурунку бакыт беле ким эле мурунку. Ошондо эшитип барып көзүн чыгып көргөзгөнбүз. Ага кандай жол бергенбиз. Чейин барганбызда Бакыт сотко барып катышкан бир жолу. Соттон эмне чечти? Пастбище мойнуна алган. Пастбище. Жайык жер деп айтылган сот. Жок, соттун чечими бар да, пастбище деп. Ооба. Андай чечим жок да. Сотко эмне себептен барган? Тилдерме соттор бизди сотко бергенде. Кызыл китеби Азыр кызыл китеби бар адамдар келип булар тоскоолдуп көрүп келген кишилер сизге жазып атпайбы арыз болуп. Үй салабыз деп. Сот болсо алардын документтин көрүп кызыл китеби экен деп аларга чечип койт. Түбү бул пастбище экенин эч ким түшүнбөйт да. Булардын колунда жаш китеп жүрүүдө ар биринде. Жайыт жер деген. Түбү жанагы Бир гектар жер беле? Карталар номер алмаштырып койгондо буларчы. 1 гектарга жакын жер. Картада пастбище жер деп турат. Кайсы жылкы бөлөт эме? 595 илгерки инвентаризация боюнча 393. Жанындагы кайсы бир дача эле? Аты Север. Северден кийин келе да. Жок, Элнур айга жакшы билчү эле ошол. Цифрларды. Мен унутуп коюп атпайбы? Эмне жүрөт? Айтпасаңыз да маалымат бербейсиздер. Биз барып көрдүк жанакчарычы. Кээ бирөө келип кумун түшүрүп туруп, шагылын түшүрүп туруп. Ар бирине арыз жазып, бетон түшүрүп аткандар бар экен. 3 бурчтук жер деп. Картадан көрсөтүлгөн. Продолжение сада депчи. Союз малынан бери малопродуктивный пастбище болуп келген да. 88-жылкы союзный документ архивден алганбыз. Ошондо малопродуктивный пастбище деп жүр. Кийин айыл өкмөтү берген экен, Клара Осеновна деген. Контур 393, идентификационный код
менен Таштөбө айыл өкмөттө турат да. Жанында Север деген дача бар. Азыр эчтеке түшө элек, бирок кээ бирөө келип фундамент куйган жетишкен бирөө. Фундамент куйган жок. Жок, Таштөбө бетондор куюп койгон. Анан ошо алар уже сезип атышат да, жанагы немесин сезип атышат, что бул жер неме экен. Биринчи алгандар экинчисине сатып, экинчиси түшүнгөн менен үчүнчүсүнө сатып, эми төртүнчүсүнө сатып атышат. Уже билип атышат алгандарчы, алгандан кийинчи это проблемный жер экенинчи. Төртүнчүсүнө сатып атышат. Салганга жайыт жер экен, көрдүңүзбү? А мен мага ошол жерде 18 сот. Бул жөн эле Google картаны ачып көрүп атам мен азыр. Раньше ал жерде жана менин участканы өткөрүп турдуңарбы? Ошол жерде вообще невозможно болчу. Мондай андым жалаң таш болчу да. Силер алма эшикке эчкимге кереги жок эле. Мен грейдерапты ошо тегиздетип, четин баарын курчап, топурак төктөргөндөн кийин анан кереги болуп чыкты да. Бир биз айлык мүлккө бергенбиз да. Ча. Соответственно, кетип киши. Ипотекасын бергенбиз. Ответственность кетер берсин, печать ошакка кет. Ооба. Табыштыбы? Иштеп атышат. Ал жер негизи 30 кишиге бөлүнүптүр сиздерден тышкары. Сиздер ошолор менен аспайрап өтүп атасыздар, туурабы? 30 кишиге косак кызыл китеп чыгыптыр. 30 кишини менен бир ирет соттошуп чыгып сиздер утулуп калдыңыздар, мен билгенден. Болду эле ошондой. Анын чечими кызыл китепти жокко чыгарган орган бул сиз билгендей, баарыңыздар билгендей сот органы. Буну сот аныктап бермейин. Соттошуп как положено. Сиздер первоначальный документтерди көтөрүп жүрөсүңөр да. Бирок тилекке каршы баягы мен азыр эми соттун ишин бизге караттырышым керек, адвокаттанчы сураттырып. Эмне себептен сиздер ошол соттон утулуп калгансыздар? Хотя первоначальный документ бuyakta пастбище. Ал постановлениени жокко чыгара турган тоже сот. Сот ана жардам берип атат да бул жерден. Ошондо 30 кишиге кызыл китеп чыгып кетип атабы? 30 кишиге кызыл китеп чыгып, анан бир ирет сиздер менен соттошуп, бирок биринчи инстанцияны мага жеткен информациядан алар уткан. Бирок эмне себеп менен уткан, ошо эми баягы постановлениясын көрүш керек да. Эми бuyakta по идее жайыт жерге баарыбыз билгендей эле кызыл китеп чыкканга мүмкүн эмес. Анан кандай айыл өкмөт чыгарып берет токтомду? Силер чыгарып бергенсиңер да. Силердин айыл өкмөт чыгарып берет эми ал убакта сиз эмес, башка орган карапчак болгон. Ошонусун билебиз, эмне себептен акат пастбищеге именно токтом чыгарып берген. Канча убакта билип бере аласыз? Эми сиздерге калп айтпайын, могу жуманын 5-күнүнө чейин билип бере алам. Ушу жума 18-ине чейин, 18 чейин билип бересиз. Тактап. Анан эгер сиз мүмкүн эмес деп атасыз, анан сиз айыл өкмөт тараптан да бир аракеттер болобу? Жокко чыгарууга бул жерлер кантип берип кеткен же ким бериш керек? Бул жер биз жана жериңер үчүн барбай каласыңарбы, күрөшөсүңөрбү? Жок, биз ал жер эжеке сиз билгендей эч жака кетпейт экен. Ошол себептен ондой сот салып кетсе кетет да. Сот иштери, жок, үй салынса аны деле текшерилет эже. Ал үй салынып кеткен баягы жазда резонанс болду го. Бир эжекенин жерин захват кылып салып, анан кийин соттун чечими бар деп туруп жокко чыгарып туруп, анан ал кайра мыйзамдуу болуп калды, туурабы? Аны баарыбыз билебиз, туурабы? Не секрет. Эми бул деле азыр азыр үй салына элек 109-берене менен айкап эч ким үй сала албайт дагы. Китепчелерин ар бирөөсүн текшерип чыгабыз. Жок, ошол жерде сиздер деле биз өзүбүзчө эме болгонбуз да, спорный жерлер сатылганга алынганга мүмкүн эмес деп биз өзүбүз реклама койгонбуз. Сиздер жайыт кылып алгансыздар да бунучу. Ар бирөөңөр 60 сотектен, бул бир документ боюнча 60 сотек деп жүрөт, Анан ар бирөөңөр ошондой 30 сотек, 60 сотек пастбищеге под озеленение алгансыңар, жашылдандырууга. Как положено налог салуун баарын төлөгөнсүңөр. Ошол себептен сиздер азыр келип атасыздар. Ошол себепти биз азыр тактап билели деп, эмне себептен даже ошол 30 сотакка бөлүнгөн, мен точно айткандан аяка иш козголгон. Иш козголуп, азыр экинчи информация келип атат, иш козголуп туруп, эмне болуп бүткөн мен анын жыйынтыгын билбейм да. Азыр сен айттың ошол себеп, биринчиден да, экинчиден эмне үчүн жанагы колунда бийлигин пайдаланып, жайыт жерди монтуп неме жаңағы не деп койчу, коррупция кылып туруп анан жанагы сатып бирөөлөр байып же болбосо неметиш керек.
ошондо карап жайыт жерде ошончолук эле кандай акысы бар мамлекеттин жерине үй салгангалардын? Ушул күнгө чейин көбүнөн эле угуп келем, баягы 29 жыл айыл өкмөт болуп иштеген же баягы бизде жайыт саткандар, жайыт дебедим, жер саткандар көп го. Жер сатып эч ким бай элек да. Жердин тузу да бар, иши да бар экен да. Анан бул азыр айткандай эле илгерки иштер козголуп атат азыр. Мына бизге Кудайга шүгүр, баягы Аламединский сот, Аламединский прокуратура, областной прокуратура, өзүбүздүн акимият 20 гектар жерибизди кайра кайтарып берди ошондойчу. Мындай иштер баягы аякка да кызыл китеп чыгып кеткен. Населенный пунктка бөлүнгөн, документ көрсөтпөсүн азыр деле көрсөтүп койгон да. Баягы буну эмне себептен айтып атам? Ошондой мамлекеттик жерлер кайра кайтарылып берилип атат. Именно могу 2004 деп турат. Аяктында документтер 2004-2005 болчу да. Азыр баягы ооба мен да сиздер да каалайбыз баягы бир эле дүң эле ошонун баары чечилип калсын депчи. Бирок тилекке каршы жумуш акырындык менен жүрөт. Керектилер өз ыктыяры менен берет экен, керектилер ошо жылдап айлап соттошуп туруп, ал жерди биз 3 жыл соттошуп кеткен. Соттошуп келаткан жер болчу. Бул мен билгендем. Мага чейин канча соттошкон, ал да бир Кудай билет да. Бирок ошол жер былтыркыга учурап, былтыр бизге 20 гектар кайтарылып берилген мамлекеттик кызыкчылык үчүн. Эми бул деле жайыт жер деген мамлекеттин селен айыл өкмөттүн жери да. Буларга убактылуу эле берилген да. Таштандырсын ошак эми парк мындай сейил убак болуп турса жакшы да. Таштандырсам анан сиздер айыл өкмөттө кызыктар болуш керек деп ойлойбуз да. Анан эле баягы жеңиштен бир айыл өкмөттүн өзүнүн бир жаман ниети бузулуп сатып жиберген нерсеси кайра ошо менен калып кетпеш керек деп ойлойбуз да биз да. Мамлекеттин жери мамлекетке кайтыш керек. Анткени биринчи документтеринде бул жайыт деп жерде турат. Мыйзам боюнча да жайыт жердегиде участокко бөлүп сатканга укугу жок да. Айыл өкмөттүн тем более укугу жок да. Ошон үчүн сиздерде кызыктар болобуз деп ойлойбуз. Бул элдердин да эмесин алаканын түшүнүп, кайрадан баягы жайыт жер айыл өкмөткө кайрылып берип, ошондой бир сейил бак болуп, жакшылданып, көрктөнүп турса жакшы эмеспи? Бул абдан жакшы. Мына сиз айткандай эле эсептеп көрсөк, 18 жылдан бери бизге кайтарылып, бизден кеткен жер 18 жыл өткөндөн кийин бизге кайтарылып берилип атат да. Бул деле мөөнөтү ошондой экен убактысычы. Бул деле 100% дебейм, бирок мыйзам жолдор бузулса, бул артка кайтарылат. Ошол себептен баягы киши түшүнбөстүк менен урдум соктум болуп келип туруп, ошол себептен токтоп калып сатып ийгендер ошол анткени түйүн билип атат да. Алар деле жөн киши жерди сатып албайт. Тем более азыркы учурда өдөкө өрөндөн да. Анан азыр мурун көп келчү эмес, азыркы күндө мага көп келе башташты. Кызыл китеби турат колунда. Кызыл китеби турган убакта деле ушуну текшерип берип коюңузчу депчи. Себеп деген көбүн кыргыздын макалын айткандай сүткө күйгөн айранды үйлөп ичет болуп калышкан да азыр. Анан ушундай эле кишилер келсе биз текшерип беребиз. Анын баягы бир карап туруп эле эми угодиясын окуганда эле көзгө тилип калды да. Бияка болот экен же болбойт экен депчи. Ошол себептен мен баягы 50% деп айтып турайын азыркы күндөчү. Азыр дагы документтерин полный өтөсөк, 100% кайра кайтарылып келет. Чыктыбы деген? Аз жоон убакта чыгып кеттим. Манын Даняктагы прокуратура Аламедин акимият ошого баш кетип аны. Мага да билет да. Качан бар? Элмира менен барабыз жака. Ошо башка күнү бар эле, анткени биздин азыр 12-де, 11-де, 12-де иштерибиз бар да. Бакча. Кай күндөрү бош болот? Элмираны бош болотчу. Бул как раз бул менен докан. Түшкө чейин да. Не, маалымат алып ошондо. Тилекке каршы бул маалымат чыкпайт да бизденчи. Кагаз бирок биз буну издейбиз обязательно. Бизде 5 күнгө чейин тактап билетте маалымат бересиздер, э? Анда сизге рахмат, 5 күн менен дагы байланыша алам да. Телефон номерин берип койсоңуз. 5 күнү даже сиздер келбей, мен барайын. Мен келиңиз, ана жерге келиңиз. Ошол жергиликтүү жака барып, баягы чын айтканда өзүм да көрүп, ошол жака сиздерге информация берип,
жана соттун чечимин ала алсам соттун чечимин алып эмне себептен ошондой чечим чыгып калган, эмнеге сиздер утулуп калгансыздар депчи биринчи инстанцияда. Эми баягы сот биринчи инстанция менен токтоп калбайт. Биз соттошуп келгендер утулган. Эми азыр мамлекет именно мамлекеттик кызыкчылык үчүн жакшы иштерди алып баратат деп ишене алам да толуккан. Себеп дегенде жанагы орто сайдагы жерлер кинодогудай эле да. Мурун алтынды көргөндө кишилер башкача болуп кетсе, азыр жерди көргөндө кишилер башкача болуп каткан да. Ошол себептен ошолорду бизге мамлекетке кайтарып бергени абдан жакшы болду. Себеп дегенде мамлекеттик жер мамлекетте болуш керек деп. Буга деле ойлойм, баягы жакшы жагынан чечилет депчи. Анткени первоначальный документтер, башкы документтер пастбище болуп тургандан кийин айкайын. Мен деле эмес, башка любой кызматкер андай жолго барбайт. Мыйзам бузгачы. 5-күнү мен ошондо 5-күнү урматтуу көрүүчүлөр, 5-күнү айыл өкмөт өзү ошол жерге барат. Кайрадан баягы тиешелүү кызматталарды да чакыра алсаңыз чакырыңыз, келсин. Ошол өзүңүздүн дагы участкалардын дагы жергиликтүү милиция кызматы болсо эле чакырыңыз, келип түшкөн арыздар кимден түшөт, ошол жерин да тактайлы, эмне болуп атат, ошонун баарын келип жеринде биз мындан аркы маекти, мындан аркы аракеттерин ошол жакта кайрадан болмокчу. Таштөбө айыл өкмөтүнө караштуу жанакы дачный участоктогу жер чыры боюнча ушул Аламидин рибиси бир катар кылмыш иштерин козгогон экен. Ушул жерге арыздар түшкөн экен. Азыр ушул дачанын жашоочулары менен биргеликте адвокаттын коштоосу менен Аламидин рибисине келдик. Азыр келип эмне себептен кимден жазылган бул арыздар, ошолордун баарын тактамакчыбыз. Кандайсыздар? Адвокаттар. Адвокат келди. Келди окун, током деп. Келип турат. О. Сурасаңыздар. Атын эмес, журналист. Что беспредел? Кимге керексиз? Азыр могу Таштөбө айыл өкмөтүнүн элдери менен чогуу адвокаттар менен. Азыр, жалгыз полчаса чечим. Папа кел. Апалды. Мына сессия yaptı. Мына элдерге арыз түшүп тур, булар түшүнбөй атат да. Жер чыры боюнча келген могу Таштөбө айыл өкмөтү. Таштөбө айыл өкмөтү боюнча. Азыр биз ушул Аламидин рибисинин жетекчилигине кирип чыктык. Бир катар ошо болгон көйгөйдү айтып бердик. Ал иш жолугушу кандай болгонун албетте азыр адвокаттан сурасак, амандырок айтсаңыз, мына көрдүңүз, азыр же ушунун баарын колго алабыз деп атат. Жетекчилиге биринчи жолу мына бул силерди көрүп атабыз, маалыматты угуп атабыз дегендей кылды да. Эми сөзүнүн ачыгы бул иш бул жерде өндүрүштө болгонуна 2023 жылдын июнь айында эле болгон да. Себеби баягы тергөөчү менен Озеки сүйлөшкөндө дагы ал айткан, байке ошол иш 26 июнь 2023 жылы иш өндүрүштөн токтотулган 3 пункттун негизинде деп и ошол баягы мыйзамдуулугун текшерүү үчүн прокуратура органдарына жибергенбиз. Ошондон бери иш прокуратурада жатат деп мына азыр да тастыктап берип атат да. Эми баягы журналисттер келгенде, конечно, баягы жардам берели, иштейли деп атышат, бирок эми көрөбүз го мындай иш. Бирок буга чейин эч кандай жылыш болгон жок да. Биз канча ошо арыз жаздык. Буга чейин иш өзү негизи прокуратура органдарында болчу, Аламидин райондук прокуратурасында болчу. Биз ошол баягы 2021 жылдан бери иш солгундап эч кандай иш жүрбөй атканына байланыштуу биз башкы прокуратурага айрылганбыз. Тиешелүү арыз менен. Ал арыз түшкөндөн кийин ишти формалдуу түрдө бул ошол РОУДга жөнөтүп коюшту. Бирок азыр ошол тергөөчүнүн сөзүнө баягы караганда ошол баягы ишти баягы биз арыз жазгандан кийин жандандырып атат, токтотулган ишти. Анан баягы 2 күн баягы мөөнөтүнө 2 күн токтотконго кайра калганында Аламидин РОУДга берип коюп туруп, тергөө бөлүмүнө берип туруп,
2 күндөн кийин бул баягы кайра токтоп сиздер арыз жазып атасыздар же сиздерге жазган ошону тактап берсеңиз иштечи. Бул сиздер ушу жер боюнча арыздангансыңар бияка? Ооба да, бул ошол жер боюнча, бул баягы иштин жагдайы боюнча кыскача айтып кетсек, бул ошол жайыт жерин мыйзамсыз жеке менчикке чыгарып алышкан да, үй салууга максаты менен. Анын баарын таркатып көрдүк. Ошол боюнча жазгансыздар. Ошол боюнча биз тиешелүү арыз менен кайрылганбыз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин 2021 бери 2 жылдан ашты, эч кандай иш жүрбөй атат да. Анан ошол мен баягы бул айтып аткан нерсем, бул биздин баягы оюбуз, эми баягы бизде баягы далил жок азыр, бирок баягы ушул солгумданып атканына байланыштуу бул ошо Аламүдүн райондук прокуратурасына айрым кызматкерлери кызыктарбы дейм да, себеби ошол формалдуу турда бияка өткөрүп коюп атат да, бирок иш тиякта эле жатат да. Эч кандай тергөө амалдары жүргүзгөнгө тоскоол болуп атат да, иш жок, кантип тергөө жүргүзөт, ошол маселе. Эми азыр болсо кийинки суроолорду биз ошол Аламүдүн райондук прокуратурасына ушу жарандар менен чогуу барып суроолорду узатмакчыбыз. Добрый день, адвокат Скотневский. А это нажимайся на вас. Ну, вон рядом стоит моя этот жалоба на рассмотрение. список сотрудников. Кому мы? Кому? Так, когда... Qu'est-ce qu'ils se sentent? Курсантты журналисттерге келгенге. Эки маселеден иштин жыйынтыгын чыгарабыз, доорубузду көрүп келебиз. Факт бизден болду, кеткенби жокпу, доорубуз болбосо жаңыдан беребизби жокпу? Ошо доорубуз менен аягына чыксаңар жакшы болот эле. Себеби баягы тыйгак ошол да. Бизге анда 2 жума убакыт иш боюнча. Ким менен каалашат? Сиз мененби же? Мен каалашып турам, анан андай немелер болгондо келип. Жанымдагы немен бар, калпак салды. Азыр прокурор өзү кабыл алды. Прокурор кабыл алып, бул жума эмес, кийинки жуманын аягында толук бул иш боюнча биз сиздерге чечим чыгарып бере алабыз. Иш жүргүзөбүз деди. РУДга тиешелүү тапшырмалар берди. Азыр эле биз Аламүдүн райондук прокуратурасына кирип чыктык. Прокурор өзү кабыл алды. Ошол жерде дагы Аламүдүн рибисинин начальниги болду. Анан сиздерге мынакей бул жума эмес, келе жаткан жуманын аягына чейин убакыт сурады. Биз ошол ишенесиздерби ушул? Биз ошол жагдайлардын прокурордун дагы өзүнө маалымат иретинде бердик. А киши ошол изилдей эле, тактай эле иш жагдай боюнча баягы тиешелүү чара көргөнгө баягы бир 2 жумадай убакыт керек, ошого эме кылгыла деди, күтүп тургула деди. Биз эми үмүт кылабыз, эми башка бизден эмне үмүт кылып ошол 2 жуманын ичинде тиешелүү чара көрүлүп, ошол жер негизги максат жер мамлекетке кайтарылса, биздин негизги максат ошол да. Же сиздин кошумча? Мен деле оюм ошо эми. Сиз баарын айтып бердиңиз, ооба, баардыгын айтып 5 жылдан бери күрөшүп келатканыңарды. Күрөшүп келатабыз, салгылашып келатабыз дегенде эми ишенич бар деп ойлойм. Эми иштешип берет деген ойдомун. Кудайым буйрса эми ушул эмгегибизди кайтарып, ушу өкмөттүн жерин эле кайтарып берсин, биздин жашылдандырып койгон жерлерди ошо элдин эмгегин жебей, ошо ордуна коюп берет деген ойдобуз. Чечим жакшы чыгат деген ойдобуз эми. 2 жумага өзлөрү убакыт алышты. 2 жуманын ичинде ушу бүтүрүп, ишти жакшы карап беребиз деп, көзөмөлгө алабыз деп өзлөрүнүн убадасын берди.
чоң ишенич менен кетип баратабыз. Кудай буйрса элибиз ошо канча жылдан бери ушу өз эмгектерин талаага таштатпай ушундай жакшы чечим менен кайра кайтарып ушу өкмөттүн жерин кичинекей бакча болсо да салып, эс алуу жай болсо да салып, ошол жерде балдар ойноп турат деген ишенич бар дейм. Ушу жерди жөн эле талаштыра бербей чечип беришсин эми. Урматтуу көрүүчүлөр, аябай кызык жагдай. Бул биздин иликтөөнүн биринчи бөлүгү болду. Ушул бир канча жаран 5 жылдан бери ошо мамлекеттин жерин ошо мамлекетке кайтаруунун үстүндө иштеп келе жатат. Аны болсо айыл өкмөт баштаган. Ошол убакта айыл өкмөт тиешелүү кызматтын баары кызыл китеп чыгарып, жайыт жерди сатып жиберишкен участокторго бөлүп, мына ошону мамлекетке кайтаруунун аракетин көрүп келишет да. Анакей азыр баардык жерин териштирдик. Бул биринчи бөлүгү болду. Эми экинчи бөлүгүндө ушунун жыйынтыгы кандай болот? Акимият, тиешелүү жанакы госрегистр, мамлекет каттоо кызматы ошолордун да жоопторун иликтеп чыгарганга аракет кылмакчыбыз. Саламаттаңыздар.